Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалдын көрүүчүлөрү, эфирде кайрадан эсимде телеберүүсү. Биз бүгүн Кыргызстандын тарыхынын кайсы бир учурларын кыска метраждуу тасмаларда чагылдырышы тууралуу темага арнай турган болдук. Бул тууралуу сөз кылыш үчүн биз бүгүн ушул багытта чакан илимий иш жараткан, жазган Жазгүл Ибраимова. Сиз киночу, кино изилдөөчү деп да коелу эми, ошол тууралуу ошол кыска метраждуу тасмадагы Кыргызстандын бир соңку 50-60 жылдагы тарыхынын чагылдырышы, ар бир 10 жылдыкты бөлүп, ошол 10 жылдыкта сиздин оюңузча мындай көңүлгө аларлык, өзгөчө мындай урунттуу деген кыска метраждуу тасмаларды тандап алып, ошол эпоханын чагылдырышы деп бир магистрлык диссертация жараткан экенсиз. Кош келиңиз. Алгачкы мына 60-жылдардын ошол кыска метраждуу тасмада чагылдырышы катары бул Болот Шамшиевдин Манасчы тасмасын тандап алган экенсиз. Кыска биз аны көп жерден үзүндүлөрүн көрүп жүрөбүз. Эмнеге сиз ошол Манасчы тасмасын кыска метраждуу ошол мезгилдин эпоханын чагылдырышы катары тандап алгансыз? Алгач ага чейин мисалы ушул долбоордун максаты тууралуу айта кетсеңиз өзүңүз жарат. Саламатсыздарбы, чакырганыңыздарга чоң рахмат. Негизи мен бул долбоорду жасап жатканда ушул эсимдеги тиешелүү долбоор жасап жатат экенмин деп эч ойлонбоп турмун да. Негизинен эле негизги максатым ушул кыргыз кыска метраждуу кинолорун алып, ушул менин ата энем жашаган, чоңойгон убакыттын ушу кандай убакытта жашап калганын чагылдырылганын көргүм келген. Бир четинен болсо, ушул кыргыз кыска метраждуу кинолорунда ушул менин өзүмдүн замандаштарым кандай ой жүгүртүүлөрүн баягы айтып келет деген ушундай суроолорго жооп бергим келген. Андыктан ушу ар бир 10 жылдыкта бирден тасманы тандап алып, ошол тасмада убакыт кандайынча көрсөтүлгөн деген суроого жооп бергенге аракет кылгам. Анан кыргыз киносунун негизи эле кыргыз кереметинин башталышы 60-жылдардан башталат. Ошол жылдардан баштап алып карадым. Ошо акыркы 6-10 жылдыкты 6 кинонун ичинде карап чыкканга аракет кылдым. Биринчи 60-жылдардагы ушу Болот Шамшиевдин Манасчы деген киносун алгам. Бул негизи көбүнөн даректүү кино болуп жасалганы менен баары бир монтажда баягы кандайдыр бир оюн кинолорун монтаждаган приемдор колдонулган, ыкмалар колдонулган. Бул кинону эмнеге тандап алдым десем болот. Негизи эле ушу Манасчынын башталып жатканда эпиграф катары ушу Рамен Роландын бир сөздөрү колдонулган. Биздин өтүп кеткен чак, биздин тарых бизге келип кайрылбайт. Биз ошол өтүп кеткен чакка кандайдыр бир суроолор менен кайрылып, өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн жашообузду талкууга чакырабыз деген сыяктуу сөздөр келтирилген да. Демек, ушу Манасчыны тартып жатканда ошол 60-жылдардагы адамдардын бул тасма Манасчы Саякбай Каралаевдин жашоосу жөнүндө болгону менен баары бир ушул тасмада ошол жылдагы адамдардын ошо кебете келиши, ошол жылдардагы баягы кандайдыр бир атмосфера деп койсок болот да, ошол абдан жакшы чагыл, маанай, ошол жылдардагы элдин кандайдыр бир жалпы мындай сүрөттөлүшү аябай жакшы келтирилген да. Башка жагынан алып караганда, бул биз билгендей баягы 50-жылдардын башында ушул кичи элдердин эпосторуна болгон кандайдыр бир күрөш болгон. Ушул эпосторду жоготуу боюнча андан 10 жыл өтпөй эле Шамшиев ушу Манасчы жөнүндө кино тартып жатканы менин оюмча абдан бир кандайдыр бир чоң чакырык сыяктуу кабыл алынды да. Бул бир четинен болсо ушул Манас эпосуна кайрылып, Манаста айтылган нерселерге кайрылып, жана ушул Саякбай Каралаевдин портрети аркылуу ушул биз өзүбүздүн тарыхыбызга кайрылып жаткан бир кандайдыр бир баягы шилтеме болду деп өзүм мындай ой жүгүрттүм да. Айта кеттиңиз өзүңүз эле кыргыз кереметинин башталган жылдары, кыргыз керемети башталган жылдар бул 60-жылдар депчи. Эми ошол кыргыз кереметинин деген бир ошол мезгилде ошол бир чоң мындай бир фонддо кыска метраждуу эмес, көбүнчө толук метраждуу тасмалар бар да. Биз сыймыктанган, азыркыга чейин оозубуздан түшпөй айтып жүрөбүз да. Эмнеге ушул сиз ошол Кыргызстандын соңку 60 жылдагы мындай ар бир 10 жылдыктын
мындай маанайын, ошол эпоханын чагылдырыш үчүн кыска метраждуу фильмдерди тандап алдыңыз. Эмнеге толук метраждуу, мына көптөгөн сандагы толук метраждуу, жогорку мындай көркөмдүк баалуулугу бар, дүйнө тааныган фильмдерди тандабай, ошол кыска метраждуу тасма аркылуу чагылдырууну чечтиңиз? Негизи эле дүйнө кино тарыхын алып карасак, кино кыска метраждуу болуп жаралган да башынан эле. А бирок ошол толук метраждуу кинолор пайда болгондон баштап кыска метраждуу кинолорго болгон көңүл азайып калган. Ошол кыска метраждуу кинолорго болгон кызыгуу азайып калган да. А бирок мен жеке оюм боюнча, жана негизи эле кино тарыхында көптөгөн бул тууралуу талкуулар бар. Кыска метраждуу кинолор бул биринчиден жаш режиссерлордун калемине таандык, экинчиден ушул кыска метраждуу кинолордо убакыттын, тарыхтын же адамдарга тиешелүү абдан мындай чындык тартылат да. Жана ошол эле жаш режиссерлордун реализм көбүрөөк, реализм көбүрөөк, оюн киносу болуп жатса дагы реализм көбүрөөк болот. Жана бул башка тараптан алып караганда ошо жаш режиссерлордун ой жүгүртүүсү, жаш режиссерлордун өзүнүн коомдук баягы айлана чөйрөсүнө болгон көз карашы абдан так чагылдырылат да. Мен ушул себептерден ушу кыска метраждуу киносуна элдин көңүлүн көбүрөөк бурайын деген максат менен, жана ушу биздин Кыргызстандагы азыркы учурда жаш калемгерлердин колунан жаралып жаткан кыска метраждуу тасмаларга көбүрөөк көңүл жана кызыгуу чакыруу үчүн ушул теманы тандап алгам да. Чындап эле баягы мен ошол берүүгө даярданып жатып, ушул сиз диссертацияңызга арнаган, диссертацияда чагылдырган тасмалардын бир ашып кетсе бир жарымын көрүп турмун да. Жарымын эстей алдым, мындай барактап жатып. Калгандарын балким уккандырмын, бирок көрбөптүрмүн. Кээ бирлери тууралуу такыр эле кабарым жок экен да, мисалы. Анан эми калың аудитория мына көрүүчүлөрүбүздү алга турган болсок, алар такыр эле мындай ушундай эле абалда болуш керек да. Эмнеге ушул кыска метраждуу тасмалар көпчүлүккө таанымал болбосо дагы таанымал болбой калган да? Эмнеге? Негизи башка фильмдердин жатка билебиз, мисалы, көбүнчөсүн ошол мурдагыларды. Эми бул суроого бир мындай оңчой абдан так жооп бериш кыйын. Негизинен эле кыска метраждуу кинолорду ушу студенттердин дипломдук иши катары көбүрөөк жаралат. Андан улам негизи кеңири публика мындай жай кинолорго көңүл бөлүп же болбосо ошол бул кыска метраждуу кинолор автордук кинолор да, аларга мындай көңүл коюп азыркы социалдык тармактар убагында ошол кызыгууну чакыруу абдан негизи татаал да. Башка жагынан алып караганда, эгерде мисалы журналисттердин көңүлүн же болбосо ушу кино изилдөөчүлөрдүн көңүлүн же медиа кызматкерлеринин көңүлүн көбүрөөк алып, ошолор көбүрөөк айтып баштаса, балким ушул кызыгуу жаралат деген ойдо да. Ал эми мындай эмне үчүн кыска метраждуу киного кызык аз деген суроого бир гана жооп берүү абдан кыйын да. Мисалы, Европаны алсак, кыска метраждуу кинолор ушу мазмунунун баалуулугу тарабынан абдан бааланат да. Аларга көп көңүл бурулат, аларга арналган фестивалдар болот. Элдер ошол фестивалдарга абдан көп масса менен келишет. Ал эми Америка тарапты алып карасак, кыска метраждуу кинолор бул ошол студенттердин дипломдук иши гана катары, тренировка жолу гана катары алынат да. Биздин Кыргызстандын кино тарыхына карап келгенде, мисалы үчүн Советтер Союзунда кыска метраждуу кинолор көбүнчө агитациялык жана пропагандалык максатта тартылып келген. Ал эми кинодо искусство катары толук метраждуу кинолорго көбүрөөк көңүл бурулган. Бирок ага карабастан Кыргызстандын кыргыз киносун карап алсак, ушу биздин ошол эле кыргыз кереметинин режиссерлору өздөрүнүн автордук ыкмасын кинодо кыска метраждуу кинолордон башталган да. Ошол эле мисалы үчүн Убукеевдин Тоолор арасында же болбосо Чабандар деген дагы кинолор бар. Ошолорду алып караганда, ошо 60-жылдары өзгөчө бир көз карашын
өзгөчө бир ой жүгүртүүсүн ушу киного камтыганга, ушу кино аркылуу айтканга аракет кылышканда, демек ушу менин оюмча азыркы учурда деле Кыргызстанда мисалы үчүн кыска метраждуу кинолорго арналган фестивалдар деле көп. Бир нече фестиваль бар. Кыргызстан дүйнө жүзүндө кыска метраждуу кинолордун өлкөсү катары да таанылып келген. Анткени ошол дүйнөлүк фестивалдарга деле көбүнчө кыска метраждуу кинолор катышат. Демек азыркы учурда Кыргызстанда ошо кыска метраждуу кинолорго көбүрөөк көңүл бурсак, көбүрөөк кызыгыбызды арттырсак, кандайдыр бир талкуу үчүн биздин ошол өткөн чагыбызбы, тарыхыбыз болобу же азыркы жашап жаткан шарт тууралуу болобу, көп суроолорду жарата турчу тасмалар да булар. Ошолорго жооп издеп, ошолорду талкуулап, баягы өзүбүздүн элесибизди эсимдедей баягы өзүбүздүн баягы ооз-эки тарыхыбызды деле өнүктүрүүгө абдан мындай жакшы шарт түзчү материал десем болот да. 70-жылдарга келдик. 70-жылдардагы ошо сиздин көңүлүңүздө калган абдан мындай маанилүү деп эсептеген бул Кнопка деген Дооронбек Садырбаев, биздин залкар режиссерлорубуздун дагы бири жараткан Кнопка деген кыска метраждуу фильм экен. Эмнеге ошол фильмди тандап алдыңыз? 70-жылдардын жүзү катары деп коелу эми. 70-жылдары негизи бул тасмага алып карасак, шаарлардын курулуп жаткан убагы 70-жылдары баягы жалпы эле эл, коомчулук тарыхта басып өткөн жанагы оор этаптардан бир аз мындай өзүнө келип, өзү жөнүндө ойлонуп, биз кандай жашайбыз, биздин үй бүлөлүк институттар кандай деген сыяктуу суроолорду бере баштаган убакыт сыяктуу көрүндү мен үчүн. Кнопка киносунда негизи ушул шаар абдан курулуп жаткан учурунда, Фрунзе шаары курулуп жаткан учурунда ошол шаардагы жашап жаткан адамдардын портретин абдан жакшы чагылдырат да. Бул кинодо негизи эле ошо кинонун өнүгүп жаткан убагы деле тартыла кеткен, анткени кинодо бир кино тартылып жаткан убакты чагылдырылат. Бул жакта ушул үй бүлөлүк институт жөнүндө дагы мындай ой жүгүртүүлөр абдан кеңири мындай жүргүзүлөт деп ойлойм. Менин оюмча, анткени кичинекей кыз, атасы жок, чоңоюп өсүп жаткан кыз жөнүндө баяндалат. Бул жагынан алып карасак дагы ушул 70-жылдары адамдар үй бүлөлүк институтуна, өздөрүнүн жашоо шартына мындай көбүрөөк көңүл бура баштаган баягы эпоха же доор болду деп ойлойм да. Менимче. Андан кийинки мезгил өтөөрдөн мурда мен дагы ушул кыска метраждуу тасмалар феноменине тууралуу азыр эле оюма келе түштү. Мисалы, кыска метраждуу фильмдер менен өзгөчө эсте калган жеке мен үчүн бул Грузиянын кыска метраждуу фильмдеринин феномени бар го. Алар абдан комедиялык жанрда, көңүлдүү, шат көңүл көтөргөндө ошол мен билгенден, мен кино адиси эмесмин, ошончо дагы баягы кыска метраждуу тасмалар десе көбүнчө баягы Союзда көрсөтүлүп, канал телевидениеде көрсөтүлгөн ошол грузин кыска метраждуу тасмаларды, аларды да изилдеп көргөнсүзбү? Аларды дагы ушундай, алар баары эле бир өңчөй мындай көңүл ачуучу комедиялык жанрдагыбы же кандай дейсиз? Мисалы да, мисал катары бир аз алаксып кетели. Негизи Грузия кыска метраждуу кинолоруна мындай атайын кайрылган эмесмин, бирок мындай жалпы маалыматым бар. Ошо Советтер доорундагы кыска метраждуу кинолорго болгон мамилени изилдеп жатканда, ошол Грузиянын кыска метраждуу кинолору өзгөчө болгон да. Анан бирок мен сиз менен макул болбойт болушум керек. Булар жалгыз гана көңүл ачуучу кинолор эмес, ошол грузин кыска метраждуу кинолорунда адамдардын, мен жеке оюмча баягы менин байкоомо караганда, адамдардын мамилелерине болгон бир чоң көз караштарды мындай сарказм жолу менен, ирония жолу менен чагылдырылганда, бул грузин кыска метраждуу кинолору ошол доордо абдан сатира болгондо өзгөчөлүгү менен баягы сакталып калган да. Алар баягы сатира, юмор аркылуу адамдын терс мүнөздөрүн, ачкөздүк, мисалы көп жашоодогу кандайдыр бир парадокстор деп айтсак болобу. Эң белгилүүсү баягы грузин кыска метраждуулардын ичинен бул баягы Кувшин деген бир фильм бар го. Ошол айтып атсаңыз, адамдын баягы терс мүнөздөрүнүн ачкөздүктү, ичтарлыкты мындай ашкерелеген тасма болуп жатпайбы? Эми биздин фильмдерге кайтып келсек, 80-жылдардын
ошол кыска метраждуу аркылуу көрсөтүлгөн жүзү катары бул космонавттар көчү или кочевье космонавтов деп эл аралык деңгээлде дүң болгон аябай даңк убагында атага чыккан фильм болуптур да. Ошону эмнеге тандап алдыңыз? Негизинен эле сиз айткандай ушул кыска метраждуу кинолордун арасынан ушул кино эң биринчилерден болуп, абдан престиждүү фестивалдын баш байгесине ээ болгон. Айта кетели, режиссеру Шамиль Жапаров. Шамиль Жапаров Оберхаузен фестивалына барып, ушул баш байгеге ээ болуп келген. Мындан сырткары дагы көптөгөн сыйлыктарды алган. Бул кинону тандап алганымдын себеби негизинен бул кино абдан ошол жылдагы адамдардын жашоо шартын абдан мындай деталдуу мындай чагылдырат да. Ошол эле боз үйдүн ичинде жашоо шарты кандай, советтик жашоо, ошол алыскы тоодогу жайлоолорго кантип келген сыяктуу ушундай бир күнүмдүк жашоону аябай жакшы чагылдырган тасмалардын бири. Анан бул кинодогу кинонун өзгөчөлүгү, орусча айтканда необычное в обычном деп баягы калыптанып калган эми биздин кино тарыхында бул кинодо. Ошонусу бул ошол тоодо жашаган кичинекей бала космонавт болууну кыялданат да. Ушул аркылуу менин оюмча режиссер бул ошол доордо жашап жаткан элдин портретин бир гана ошо жашоо шарты жана айлана чөйрөсү аркылуу эмес, ой жүгүртүүсү ошол абдан күчтүү кыялдары аркылуу да бергенге аракет кылган да. Ошол эле баланын космонавт болом деген кыялы ага болгон апасынын терең ишеничи, ооба балам болосуң деп айтып баягы шыктандырып, дем берип, ошондой да, ошого ишенет да. Ойлоп көрсөк, ошол 80-жылдары космонавтика жана космонавттар жана биздин алыскы тоодогу жайлоо баягы экөөнүн ортосу асман менен жердей да негизи. Бирок ошол эле ага карабастан ошо кичинекей баланын мүнөзү, кичинекей баланын ойлору, ошолордун чоң кыялдары аркылуу ошол адамдардын канчалык алыста жашабасын, кандай шартта жашабасын, ага карабастан ушундай чоң кыялдарга ээ боло турганы, ушу өзүнүн адамдык эркинин күчүн баягы чагылдырган кинолордун бири деп эсептейм да. Ошол учурда 80-жылдардын 82-жылы тартылган тасма, 80-жылдары, 70-жылдары өзгөчө бул баягы кичинекей балдар арасында мен космонавт болгум келет, учкуч болгум келет деген кыял чын эле күч болчу да. Ошол жагынан алганда бул ошол мезгилдеги өбөктөрдүн бир кыялдарынын бир чагылдырылышы экен да. Аны ошентип мына совет мезгилинде бүткөн, баардыгы кыйрап, кино эмес, мындай көрөкат өтпөй калган 90-жылдар келип калды. Ошо 90-жылдарда деле автордук кино абдан күчтөнүп калган. Жаңы кыргыз режиссерлордун жаңы плеядасы, мындай мурдагы идеология менен чектелбеген, ошол 90-жылдардан баштап өздөрүн көрсөтө алуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Абдан көп, эми бирин атабай калып мындай келбейт, көп, абдан көп, бир нече плеяда азырга чейин аты чыгып турат. Ошонун 90-жылдардын жүзү катары тандап алган тасмаңыз кайсы болду? Шайтан көпүрө, Темир Бирназаровдун тасмасы. Кыскача сүрөттөп кетсеңиз, мен чын эле ал кинону мен көрбөптүрмүн. Көпчүлүк көргөн эмес. Анткени кыска метраждуу тасмалардын негизи эле биздин эл көпчүлүгү көргөн эместер да. Айта кетсеңиз. Сиз айтып кеткендей, ошо 90-жылдары режиссерлор өздөрү кино тартып башташкан жана 90-жылдары деле ошо толук метраждуу кинолор, абдан үнү чыккан толук метраждуу кинолор тартылган да. Аз, бирок тартылган. Ал эми кыска метраждуу кинолор саналуу гана болгон да. Ошолордун бири ушу Темир Бирназаровдун тасмасы «Шайтан көпүрө». Абдан поэтикалык тасма жана эч бир мындай режиссердун кийлигишүүсү жок. Мындай четтен тартылган тартма да. Байкап туруп тарткан, тасма, байкап, мындай байкоо тасмасы да. Бул тасмада алыскы бир айыл
тоо арасындагы айылдагы балдар, ошол жакта жашоочулар чоң жерге дегенибиз ошол эле мектеп болобу, базар болобу, ошолорго Шайтан көпүрө аркылуу өтүп жетишет да. Шайтан көпүрө дегени бул кадимкидей мындай көпүрө эмес, баягы илинген жиптер менен жасалган көпүрө, бир өткөндө бир 6 кишини батыра турчу көпүрө болот да. Анан бул тасма негизи визуалдык жагынан дагы аябай чоң мындай баалуулугу бар деп ойлойм. Символдорго бай го дейм. Символдорго бай, абдан ушундай тасмада бир четинен ошо 90-жылдагы тоо арасындагы бир өзүнчө мындай чоң суу менен бөлүнгөн айылдын жашоо шартын көрүп жатсак, ошол жерде өздөрүнүн баягы чач тарачы деле бар, балдар кантип ойноп жатканы, кечинде баягы кымыз куюп алып мындай эл талкууланып жатканы, ошолор абдан мындай шашпай көрсөтүлөт да. Бирок бирден бир жагы бул айыл ошол тоо дайыма эртең менен бир туман менен жабылган болот да. Эртең мененки туман менен жабылып бөлүнүп турган. Туман каптап калат. Туман каптап калат дайыма. Ошол туман ошо Шайтан көпүрөнүн жарымынан нары каптап, ошол айылды жаап турат десем болот да, чоң жерден. Анан менин оюмча ушу 90-жылдары бул тасма ушу биздин негизги эле жалпы Кыргызстандагы абалды көрсөтөт деп ойлойм да. Биз дагы ошондой туман каптаган бир жерде баягы келечек бүдөмүк. Эртең эмне болорун билбейбиз. Эмес, ооба, ошореки бир Шайтан көпүрөнүн алдында тургандай сезилет да. Мага ошол Шайтан көпүрөнү кантип өтөбүз? Дайыма ушундай кандайдыр бир баягы коопсуздук жок, ушундай өтүп турабызбы? Коркунуч менен же ошону улап жасап баягы байланышып кетебизби келечек менен деген суроо. Бул бир четинен, башка жагынан алып караганда менин оюмча режиссер дагы мындай суроо берген да, ошол тоо арасында калган айыл өзүнүн жаратылышынын кооздугу менен, табиятынын тазалыгы менен ошондой боюнча туман менен капталып калыш керекпи? Же алар баягы же бул чоң жердеги кандайдыр бир ар түрдүү көрүнүштөр ошол жакка келеби деген ушундай бир мындай абдан суроолорду көп жараткан тасма да менин оюмча. Ал дагы мындай абройлуу фестивалдарга катышканбы, кандай ошол 90-жылдары кыйын кырдаалда шарттарга тартылса дагы мындай чоң байгелерди ала алганбы негизи? Шайтан көпүрө ушул так эсимде жок. Менин оюмча фестивалдык бир нече фестивалга катышкан. Негизи бар. Бул Финляндиядагы Финляндия беле Клермон-Ферран деген бир кыска метраждуу фестивалдардын абдан престиждүү фестивалы бар. Ошол жакка барып жюринин спецприз атайын байгесин алып келген. Ушул фестивалдага катышып сыйлык алган тууралуу үнтүлекте айта кетели. Мисалы, ушул тасмалардын ичинен эң мындай көп абдан абройлуу байге алгандар эле бул космонавттар көчү. Кочевье космонавтов 82-жылы тартылган режиссеру Шамил Жапаровдун. Бул ал тургай Оскарга жакында, Оскар сыйлыгын алганга жакындап калган деген дагы сөздөрдү уккам да мен, ошол үчүнбү? Ооба, негизи мен жаңылышпасам Оскардын бир номинаттары болуп, андан кийин ошо киноакадемиянын атайын бир байгесин алганда алтын ореол деп аталат болуш керек ушу. Америка киноакадемиясынан Оскарды ыйгарган академиянын атайын сыйлыгын алып татыган, э? Бирок ошо кыска метраждуу кинолордун тизмесине кирген да, номинант катары ошол Оскар. Демек, ошол азыркы учурга чейин ала турган болсок, Кыргызстанда жаралган кыска же толук метраждуу фильмдер болобу, Оскарга эң эле жакындап барганы ошол Кочевье космонавттар көчү экен да. Десек болобу да? Жаңылышпасам, ооба. Жакындап барган. Андан башка дагы фильмдерибиз баягы лонг-лист, шорт-листтерге кирип, бирок баягы номинацияга жетпей калбады, жетпей калып атпайбы азырынча тилекке каршы. Бирок мен айта кетүүчү нерсем бул негизи фестивалдарга катышып, ал жерден байге алып албаганы абдан шарттуу нерсе да. Анткени негизги көрсөткүчү эмес ооба. Негизги көрсөткүчү эмес, профессионалдык дүйнө үчүн, ошол режиссердун өсүшү үчүн кандайдыр бир гана шарт. Бирок менин баягы долбоорумдун көз карашынан алып караганда, бул кандай гана тасма болбосун, анын мазмунунун баалуулугу боюнча абдан баягы
кызыктуу да. ооба эми албетте макулмун. Ошентип бул биз Шайтан көпүрө дедиңизби 90-жылдардын сиздин номинациядагы 90-жылдардын номер 1 кыска метраждуу фильмдердин номер 1 деп 2000-жылдарын чагылдырган кыска метрдүү тасма деп сиз кайсы тасманы тандадыңыз? 2000-жылдары негизи ошо жаш калемгерлер, жаш режиссерлор. Алгачкы 10 жылдыктын. 2000-жылдардын 10 жылдыгынын режиссерлору негизи абдан көп абдан кызыктуу, абдан баалуу кыска метраждуу кинолорду жарата баштаган. Алардын бири катары мен тандап алганым бул Наргиза Маматкулованын Топташ деген тасмасын тандап алгам. Бул тасмада бойго жетип калган кыз бак өмүр бою атасы жок өсүп, ошо апасынан өзүнүн атасынын айылынын дарегин алып, ошол жака кичинекей бир саякатка барат. Топташ деп аталганын себеби биздин бул Топташ оюнунан алынган, таштарды чогултуп тутканда, ошону символ катары ошол жаш каарманы кинонун өзүнүн баягы таштарын, өзүнүн кичинекей тарыхчасынын таштарын чогултууга ошо айылга барат да. Бул тасманы алганымдын себеби негизи эле 90-жылдары ушул биз чоңоюп жаткан убакытта эч нерсеге убакыт болгон эмес. Бир гана кантип жашап көрөкаттын азабын көрүп келгенбиз. Ал эми 2000-жылдары менин оюмча бир аз мындай жайлай түшүп, ошол өзүбүздүн ким экенибиздин, өзүбүздүн тарыхыбыз кайдан башталат, ата тегибиз ким, кайсыл жерден баягы биздин туугандарыбыз ким деген суроолорду бергенге бир шарт түзүлгөн деп ойлойм да менин оюмча. Анан бир четинен да карап баштасак, бул 70-жылдарда жана Кнопка менен аябай мындай үндөш келет да. Кнопкада ошо 70-жылдары атасы жок кичинекей кыз өсүп жатса, бул жакта уже бойго жеткен кыз ошол өзү кандайдыр бир кадамдарды жасап жатат да. Анан ушул тараптан ушу 2000-жылдары менин оюмча жаш режиссерлор абдан көп суроолорду бере баштаган да. Бул биз кимбиз, ата тегибиз кандай, кайдан келгенбиз, кандай шартта жашап чоңойдук, эмне үчүн мындай деген суроолорду мындай бере баштаган бир кандайдыр бир убакыт деп ойлойм да. Ошол сюжети кандай ошондо өзүн издеген, өзүнүн баягы тамырын, өзүнүн баягы ата тегин издеген кыз деп айтып келе бересизби? Ошол сюжетинде кандай? Ал жанагы Топташ оюнун билебиз баарыбыз. Ошол өзүнүн баягы чачылган таштарын бул как образ катары, образ таштарды чогултуп айылына барат. Негизи бул кыз айылына барып, атасынын айылына барат, бирок атасы өтүп кеткен болот, чоң атасы тозуп алат. Ошо чоң атасы менен баарлашат, ошол жакта бир нече күн жашайт. Ошол айыл бул жакта дагы ошо шаарда жашап жаткан, шаардын шартында жашап жаткан кыз ошо айылга барып, ошо айылдагы ошол эле абдан кооз сүрөттөр тартылган да, кадрлар тартылган негизи баягы ошол эле шырдактар, ошол жакта кичинекей кыздар менен ошо Топташтын ойноп аткандары деген сыяктуу. Анан эң негизги дагы бир символдордун бири бул чоң атасы кызына селкинчек жасап берет да. Демек качеля селкинчек жасап берет. Ошол убагында жасалбаган селкинчек эми жасалып, атасы жасап бербеген. Ошол чоң атасы жасап берип, анан кайсыл бир суроолор негизинен суроолорго жооп табылып, жана ошол байланыш түзүлөт да. Демек, менин оюмча бул биздин эле ошо мисалы үчүн эсимденин көз карашынан алсак, карап алсак, кандайдыр бир өзүбүздүн өткөн чактагы тарыхыбызга бир кайрылып, ошол жактан башатыбызга кайрылып, ошол жактан кайсыл бир суроолорго жооп таап, ошол жак менен баягы байланыш куруп деген символдорду баягы бере алат да. 21 кылымдын экинчи 10 жылдыгы 2010дон берки мезгилди камтыган кайсы тасманы тандадыңыз сиз? Бул ушу акыркы 10 жылдык үчүн Өтмөк деген тасманы тандап алгам. Руслан Акундун Өтмөк деген кино тасмасы, кыска метраждуу. Бул тасма жөн гана баягы
автордук эмес, жалпы кеңири публикага абдан мындай кызыгуу жараткан тасмалардын бири да. Бул тасмада эки кичинекей бир бала менен кыз атасы менен чогуу жайлоого малды айдап барыш керек. Ошол айдап бара жаткан убакыттагы бир чоң саякаты да. Ошол жолдо биз Кыргызстандын бир мындай коомдук саясий портретин көрөбүз да. Анткени ал жерде бул балдардын өздөрү бири-бири менен ойноп жатканда дагы баягы алар кичинекей үй бүлө куруп ойношот. Ошол үй бүлөдө бала баягы үй бүлөнүн атасын ойноп жатканда ал дайыма ичип келет, мисалы үчүн арак ичип келет. Негизи тасмада эле көрүп жатсак, ушул балдардын атасы арак ичип, агитаторлор менен шайлоо жүрүп жаткан убакытта балдарын ошо жолдо таштап коюп кетип калат. Жолдо мал айдап бараткан учурда таштап кетип калат. Таштап кетип калат, ооба. Бирок ар бир диалогдогу сөздөрүнө мындай кулак коюп уксак, биздин азыркы учурдагы болуп жаткан нерселер абдан так берилген да. Ар бир ушул кандайдыр бир көрүнүштөрдүн портреттери аябай, адамдардын портреттери аябай так берилген да. Ушул ар бир диалогдо мындай сөз менен алмаштырганда, балдардын оюнунда, бири-бири менен болгон мамилесинде абдан жакшы көрсөтүлгөн да, биздин азыркы заманбап Кыргызстандын портрети десек болот да. Анан эң негизги баягы ою ошол жерде эки бала жалгыз калып, малды жайлоого жеткириш үчүн булар дагы кайра эле ошо биз 90-жылдарга кайрылабыз, кичинекей бир шайтан көпүрөсүнүн алдына келишет. Ошол көпүрөнү өтүү балдар үчүн чоң маселе болот. Анткени шайтан көпүрө, мал өздөрү эле өтпөстөн малды дагы өткөрүп алыш керек да наркы өйүзгө. Тасмада балдар ошол шайтан көпүрөнү өтөт. Апасына ийгиликтүү жетип барышат. Ошол жеткичекти өздөрү дагы бир аз жетилип, мындай чоңое түшүшөт да. Такшалып, чыйралып, ой жүгүртүүлөрү, көз караштары дагы бир аз мындай өзгөрө түшкөндөй. Мен бул кинону тандап алганым, бул негизи Кыргызстандын коомуна болгон чоң суроо болсо керек да бул кино. Бул тасмада балдар ушинтип өтө алды. Ал эми ошол эле жаштагы Кыргызстан өтө алдыбы? Биз өлкө катары ушу шайтан көпүрөнү ошол эле Темир Бирназаров 90-жылдарда көрсөткөн шайтан көпүрөнү өтө алдыкпы? Өзүбүз өзгөрө алдыкпы? Жетилдикпи? Ой жүгүртүүбүз өзгөрүлдүбү? Же болбосо ошол эле шайтан көпүрөнүн берки жээгинде дагы эле турабызбы деген. Айдап бара жаткан малыбызды жоготтукпу, канчасы жоголду, аман алып калдыкпы? Ошондой четке алдыкпы деген кинонун тили менен, кинонун символу менен көрсөтүлгөн тасмалар экен да. Изилдөөмдү жүргүзүп жатканда ошо кыска метраждуу тасмалар мындай тасмаларды бир жактан таап алып, же болбосо алар жөнүндө абдан кеңири маалымат ала турган бир жай таппадым. Андыктан ошо мен өзүмдүн долбоорумду ушундай ресурс катары жасаганга аракет кылдым. Ал жерге ошо 60-жылдардан бери тартылып келген кыска метраждуу тасмалардын тизмесин түзө алдым. Жана ошол фестивалдар жөнүндө дагы бир аз маалыматтарды топтоп, мындай кино жагына кызыккан медиа кызматкерлери болобу, журналисттер болобу, же ошол эле кино факультеттеринин студенттери болобу, ошолор үчүн пайдалуу боло турган бир ресурс катары жасадым да бул долбоорумду. Анан менин негизи үмүттөнгөнүм ушу бүгүнкү күндө кеңири публиканын арасында кыска метраждуу кинолор көбүрөөк талкууланса, ал жерде берилген суроолор көбүрөөк талкууланса, менин оюмча биз мындай кандай десем, өзүбүз жашап жаткан коомго мындай сырттан карап, кайсыл бир суроолорго балким да жоопторду таба алабыз деген үмүттө да. Кээде өзүбүз аралашып, баш көтөрбөй жүрүп билбей байкабайбыз. Сырттан ошол кинонун искусство катары эң артыкчылыктуу, эң жакшысы ошол бизди сыртыбыздан көрсөтүп, өзүбүзгө мындай сырттан көз салып байкоо салууга мүмкүнчүлүк бергени да. Ошонусу менен искусство болуш керек да. Театр деле ошол, кино деле ошол, театрдын баягы кичүү иниси деп койсок да. Жазгуу, сизге чоң рахмат. Абдан өзгөчө, анан
кино жаатындагы ушул кино аркылуу кыска метраждуу тасма аркылуу Кыргызстандын баягы соңку 50-60 жылдагы тарыхын мындай эпохалдык бир 10 жылдыкка бөлүп көрсөткөн изилдөө экен, кызыктуу. Урматтуу НТС көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар.